7 iyun дүйнөлүк тамак аш коопсуздук күнүнө карата Баткендеги санитардык эпидемиология кызматкерлери жана дарыгерлер элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошондой эле азык-түлүк саткан соода түйүндөрү жана коомдук тамактануучу жайлар текшерилип, ишкерлерге эскертүүлөр берилди. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Картошка пюре. Картошка пюре. Жаман алып жерде даярдалган чытлар турат. Бул Баткен шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын биринин ашканасы. Мында санитардык дарыгерлер кез-кезде баш багып, элге сатылуучу тамак ашты текшерип, кемчиликтери болсо ашпозчуга жана ээсине түшүндүрүп, эскертип турушат. Ошондой эле текшерүүлөр азык-түлүк сатылган соода түйүндөрүндө да жүргүзүлөт. Мына жаз мезгили башталгандан кийин күнү суатат. Şu тамак аш коопсуздугу боюнча азыр биз түшүндүрүү иштерин күчөйттүк. Себеби мөөнөт өтүп кеткен тамак аш продукциялары болуп калышы мүмкүн. Мына мөмө жемиштердин нитраты, селитрасы көп болушу мүмкүн. Ошондой болбош үчүн биз азыр текшерүүлөр жүргүзүп атабыз. Мэриянын өкүлчүлүгү менен биргеликте, ветеринардык кызмат менен биргеликте өткөрүп атабыз. Дарыгерлердин айтымында жылда жай мезгилинде жана кышында тамак аштан ууланып ооруканага кайрылган адамдардын саны өсөт. Анткени жайында эрте бышкан мөмө жемиштерде нитраттын көлөмү жогору болсо, кышында консерваланган салаттар ботулизм оорусун пайда кылат. Бизде азыр тамак аштан ууланып келгендер көп эле болуп атат. Алар бизде негизинен столовойлордон эле эмес, бизде көбүрөөк туруп калган, кичине жылып калган мөмө жемиштерди жеп, жакшы сакталбаган мөмө жемиштерди жеп, или туура эмес тамактанып, ач карын эле ошол мөмө жемиштерди жегенден, ошондой эле жуулбаган, гигиеналык талапка жооп бербеген мөмө жемиштерди жегенден бизде бул оорулардын башталуусу ошентип башталат. Жеке ишкерлердин укугун коргоо боюнча мыйзам кабыл алынып, анын алкагында санэпид кызматкерлери дайыма эле дүкөндөрдү жана ашканаларды текшере алышпайт. Мындан улам айрым ишкерлер өз капчыгын ойлоп санитардык талаптарды бузуп, элдин ден соолугуна зыян келтирген азыктарды сатат. Бирок элден арыз түшсө, текшерип мыйзамдын негизинде чара көрүлөрүн Баткендин башкы санитары билдирди. Жана кетирилген кемчиликтер дагы байкала турган болсо, жеке жактарга 1000 сом, ал эми юридикалык жактарга 5500 сомдон 7500 сомдон айыппулдар салынат. Ошол эле учурда массалык уулануулар каттала турган болсо, ал жерде эгер кандайдыр бир кызматкер медициналык кароодон өтпөй ишти алып барып аткан болсо, ошонун кесепетинде массалык уулануу болуп аткан болсо, анда анын өзүнүн дагы айыппулдары бар. Бул 13.000ден баштап 21.000ге чейин ар кандай суммада чаралар колдонулат. Белгилеп өтсөк, Баткен районундагы район шаарлардын ичинен Кадамжай районунда тамак ашка уулангандардын саны көп катталган. Атап айтсак, облуста ушул жылдын 5 айында 9 учур катталса, анын 6-ы Кадамжайда, 2 учур Кызылкыя жана 1 адам Лейлек районунан тамак ашка ууланган. Баарына өз учурунда медициналык жардам көрсөтүлүп, каза болгондор катталган эмес. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.